Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум? Адаттагыдай эле ушу кут берүүсү же кудуреттүү улуу табылга кыргыздын улуулугун таанытуу, ошо жаңы доордо адамзатты куткаруу, кыргыздын деги эле адамзатты бириктирүү, ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ошо касиеттүү 21 кылымдын кабарлары кыргыз элгерине журтуна түшүп атканын жеткирүү биздин башкы маселебиз болуп атат. Деги эле азыр дүйнөнү эмне куткарат? Могу ден соолугунанбы, ишиненби, мал пулунанбы, кырсыккандарды ким куткалат, ким багыт берет делип изденип келген кезде ошо табыгы илимге баардык нерсе такалып атат. Демек бул улуу кыргыз журту же болбосо ошо кыргыздын улуулугун таанытуучу бир өзгөчө адамдар, мындайча айтканда спасители всего человечества десек болот да. Баардык адамды куткаруучу ошол топ кыргыз журту же кыргыз журтунан чыккан бир өзгөчө оорду бар инсандар. Кут мына ушул жерде бир Адеми деген кызга ааламдан байланыш берилип мындай деп берген экен. Көрөсүң го кызым деп ошо Манас бабам жаздыртып атат. Кут жөн эле түшө бербейт дейт. Кут бул Кудайдын буйругу, кут бул Кудайдын улуу, таза, күчтүү нур деме. Кудайым бул нурду өзү гана буйруйт дейт. Ошондо мен дагы түшүмдө кут кармап, анан ушул иштер башталган да. Андан кийинки дагы ушул эме кыргыз эли ааламдан келген өкүл болуп атат бүгүнкү күндө. Анан ошо ааламдашууда адамзатка багыт көрсөтөт болуп атат. Чоң бир милдет ыйгарылып атат. Кээ бир адамдар жепендечиликке өтө берилип алгандар маани бере албай атат бүгүнкү күндө ушул эфирге, ошо алып барууга, же ушул кырсыгууга. Кудай кызматын адам актай албагандыктан кырсык болобу делет. Чындап эле биз Алла дедик, Теңир дедик, Кудай дедик, бирок чындап сырын билбедик да. Сырын билбегенден кийин ал сыйкыр керемет иштеп бербейт экен. Мына бул жерде мына улуу кыргыз жөнүндө мындай берилет. Улуу кыргыз жерде тозок көбөйгөндө, могу жер жашоодо көккө карай өсөт. Мына азыр ушу кээ бир адам өсүп атат, жерде тозок көбөйүп кетти да. Алдамчы болсо, могу кайталанма жашоодон чарчаса, тажаса, бир нерсени издегендей болуп атат. Мына ошол кезде жерде тозок көбөйгөндө улуу кыргыз көктү көздөй, көккө, өйдөнү карай өсөт. Жомокторду жаратат, жаратылышты бейишке айлантат, элди шайыкка айландырат, оң жолду жоет, ортомчу болот делет. Караңызчы. Улуу кыргыз бөлүнсө күнөө батат, күнөөгө батат, бөлүнсө. Улуттарды бириктирип, солк этпес ордо түзөт, жер ааламдын огу болот. Мына караңыз, эми ошо ордолор түзүлүп атат. Мына биз билгенде, мен билгенден ошо Кут Ордо деген жер бар. Бакыт Тубашев, Жаныш ата деген агайлар. Кандайдыр болсо да бир эмгеги зор ошо адамдардын кыргыз журтуна болгон мындай ордулары чоң. Ушу ата жолундагыларды мындай бирөөнүн сөзүнөн сабак ал дегендей турмуштан ар кандай окутуп, ар жерде тарбиялап келип атат. Ошо кишилер менен сүйлөшүп отурсаң дагы ушу ата жолунан бата чыкты эле дейт. Аталардан бата чыккан дейт. Эми бата деп коет, багыт берген. Ордо ач деп дейт. Анан кээ бири айтат, мисалы бирөө айтат, менин ордомдо Ыдырыс пайгамбар отурган деп. Ошо бир комнатасын ордо ачып коет. Анан ошол отурду деп баягы бата чыккандан кийин менин көңүлүмдө кандайдыр бир жан дүйнөмдө бир тынчтык пайда болду. Мындай бир тирек жөлөк пайда болгондой болду делет. Анан ойлонуп, мындай көкүрөккө карап анализдеп келсең,
мойдун ээси бар делгендей, демек ошол үйгө да бир мындай чоң энергия же ааламдык күч келди деп түшүнсө болот. Кээ бир адам ушу менин үйүмө каникей эне отурган делет. Менин үйүмө Байтик ата отурган ордомо делет. А көрсө бул ордо деген дагы бир эми илгертен бар экен, бул хан ордо делген же болбосо ушул улуу ордо деп. Ордо деген бул бир жаратуучу бир ядро экен. Анан ошондо мен да ушул ата жолунун деле бир кырынан кандайдыр болсо дагы бир адамдарды өстүрүүчү бир улуу жол экен деп түшүндүм анализдегенде. Анан алар ушу ата жолунда жүргөндөр деле мындай пенделерге караганда өзүн бийик сезет да, мындай биз кичине түшүнүгүбүз бийик, жан дүйнөбүз бийик деп. Анан ал кайдан пайда болду ал түшүнүк делгенде, ушу арбайлардан бата чыгаарын, ааламдык бир күчтөр бар экенин, мисалы бизге эми ошол ар кандай адам келет, анан сүйлөшүп отурсаң, мисалы мына бир эжеке айтып атат, мен ооруп туберкулез жок, ошо өпкөңө суу толуп кетти делип больницадан ушундай анализдер чыгып калган кезде, анан бирөө айтып калды дейт, ушундай бир ата жолу бар экен деп. Анан ошол жерге барсак, өпкөңдөгү сууну алып койдум деди. Анан чын эле бир эртеси күнү жакшы болуп калдым, анан эртеси күнү жакшы болуп калдым деп. Анан ошо менен жакшы болуп кеттим, больницага барбадым дейт. Анан бир жолу ошол бөйрөгүм ооруду, грыжа бар деди. Анан ошол жерде дагы мындай батада алып койдум деди. Анан кантип эле алып коет дедим. Анан ушундай көрдүңүзбү, эми ошондо мындай бир ушул ата жолунда бир ушул бир улуу бир сыйкыр керемет барлар экенин, мазар ээлери бар экенин, ата бабанын руху бизден бийик турарын бир аныктап берип атат. Анан ошолор ал жолго түшкөндөн кийин анан эми аларды да туура түшүнүш керек. Жана Түркистанга кетип атканы, мазар кыдырып кетип атканы, кандайдыр болсо да бир адамды өстүрүү болуп атат. Ушу ааламдык сабак убагында эми убактыбыз кенен, учурдун талабы, мезгили деги эле ошол доордун талабы болуп аткандыктан ар бир адам ушул бир изденүү үстүндө болгондуктан, ушул ааламдык сабак адамзатка, кыргыз журтуна жаккандыктан суроолор көп болуп, биригүүлөр көп болуп, сураныштар көп болуп, ушу агайга чейин чалышып, узартып берсеңиз болот эле. 1 саат убакыт бир 10 мүнөттөй эле өтүп кетип атат. Анан бир жума күтүш бизге оор болуп калып атат дешип, анан ошо күнүбүздү дагы агай көбөйтүп, ушу 1-4 күндө дагы такай болуп турмакчы болду. Анан эми бул убакта биз эмне кылышыбыз керек? Бүгүн көлдөн бир эже чалыптыр. Мындай чын оюнан, ниетинен. Сиз ушу телефондо мага энергия өткөрдүңүз эле дейт. Анан апа, жакшы болсоңуз кичине энергия которуп коюңуз деп айттыңыз эле. Андан бери ушул сиздин колуңуз бошобой атат го деп эле телевизордон көрүп атам дейт, көлдө санарип тартып атыптыр да. Анан жакшы болуп атам дейт. Анан мен эми карыз болуп кеткен жокмунбу балам? Канча пул котором дейт. Ой, шашпаңыз, чочубаңыз. Ал эми баягы кураяка бата жүрбөйт дегендей, булар өзүнүн бир энергиясы экен ал. Анын үстүнө бул жерде айтылат, аян пул болот дейт. Ааламдык мыйзамдын баары пул болот. Ошол кезде акча силерге күң болот деп берилет. Бул жөнүндө бир кичине мындай уютку катар экен. Себеби кыргыз журту өтө касиеттүү болот экен, мурданат экен, энергиялуу болот экен. Анан каражаттуу мамлекет келип, каражатын төгүп бизден касиет алат экен. Бул эми көктүн маалыматы десем, анан эжеке айтып атат, азыр да көрүп аткан чыгар. Мен дагы бир суроом бар. Мен эми ушу бүгүн эртеден баштап эле ойлонуп атам. Мен карыз болуп кеткен жокмун, ушу айыгып атсам деп. Анан дагы бир суроом бар дейт. Айтыңыз десем, ушул мен айыгып кеттим сиздин эфирден, ушу телефондон энергия өткөргөндөн. Эми ал оорум кайра кайтып келбейби деп. Жок, кайтып келбейт эжеке. Себеби сиз улуу жолго аттанып алдыңыз да. Мына бул жерде берилет. Оорум неге берилет делгенде,
жан дос ааламга учуп, дене дос өлгөндөн кийин жан, рух, арбак, бийик аң сезимге ээ болот. Алар үчүн пендечилик жашоо өтө мажуру аң сезимге ээ болгондуктан ааламдагы сыйкыр күчтөр үчүн пендечилик жашоо өтө мажуру аң сезимге ээ болгондуктан пенделерин, неберелерин, деги эле инсандарды түштөн, көрүнүштөн, ошо ата жолунда да бата чыкчу экен, илим ал деп, Теңирдин улуу илимине чакырат. Жердеги тууган туушкандары туура жолдо болбосо, Теңир берген бактуу өлүттөн, ырыскыдан, жолунан кармайт. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр деп. Сиз улуу илимге өттүңүз да, теледен болсо да энергия алып атасыз. Анысыңарындай азырда ушул эфир убагында энергия өтөт. Өзүңүздөрдү аябай бош кармап, ушу диванбы, стенабы, креслобу жөлөнүп отуруп, тегерегизде көзгө көрүнбөгөн көп энергия бар экен. Ошон үчүн адам эч нерсенин ээси эмес экен, эскиче көз караш менен эгер жүрсө. Мисалы мына Кудай жөнүндө так берилет. Кудай, Теңир бул ааламды, адамзатты, табиятты башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү ушу илим менен. Өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу. Эки көзгө көрүнбөгөн, көк мейкин сөлөкөт чексиз кудурет. Анысыңарындай ошо тегерегибизде ошондой чоң энергиялар бар экен. Анан эң биринчи ушу адамга жакыны боштондук деген энергия, ой менен башкаруучу энергия, багындыруучу энергия, окшош энергия, улуу энергия, Теңирге теңдешсиз энергия болуп түрлөрү кетет. Ушул жөлөнүп отуруп, өзүңүздөрдү аябай бошотуп, оору суркоодон эмнеден пайда болуп атат, өлүм эмнеден пайда болуп атат, бүт эле кысылуудан пайда болуп атат. Эки көзгө алдырып коюудан пайда болуп атат. Дене турпаттын, жашоого жаралуу максатыңды билбегендиктен пайда болуп атат. Элести ичип кетүүдөн пайда болуп атат. Ошон үчүн айтыңыздар, боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп, кайра айтыңыздар, боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп, анан дене башыңызды бошотуңуз. Бош кармаңыз. Улуу кыргыз делип атат мына, улуу кыргыз делип. А мунун далили кандай делгенде, биз өзүбүздү экиге бөлүп карашыбыз керек. Дене дос, анан жан дос деп. Дене дос жеренеден жаралат деп бул жерде берилет. Жан дос ааламдан, обонеден жаралат деп. 6 катар аалам бар, биз тургандан башка көзгө көрүнбөгөн. Демек, 6 катар ааламды мына ушунда мынтип берилет. 6 катар аалам ээлери жерде жашап өткөн эле адамдын рухунан, арбагынан түптөлгөн. Аалам, асман ээси бул адам ата обоне, ошо 6 катар ааламдын ээси. Адамзаттын теги ким? Адам ата обоне. Ошондуктан аалам ээси адам болуп эсептелет. Адамдын жан дүйнөсү, руху өсүп олтуруп, ааламдык касиетке, чексиздикке, кудуретке, башкарууга 6 катар ааламды түзүүгө милдеттүү жана жоопкер. Мына азыр адам кайтыш болуп кетсе, жаны кайтып кетет. 2-нчи катары, 3-нчи катары, 4-нчи катары, 6-нчы катары. Демек ошол дүйнөдөн келиптир жаныбыз. Бул дүйнөгө биз кызматка эле келиптирбиз. Ошон үчүн улуу дүйнөдөн келгендиктен биз улуубуз. Ошо улуулугубузду билбей, анан бул жерде так берилип атпайбы, улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттар дээрчи бадаш сары улуттун улагасында калат делип. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жойулат болуп мына азыркы милдетибиз. Анысыкандай ушул боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп өзүңөрдү өтө бош кармап отуруңуздар. Анан ушу ааламдык сабакта эмне болот? Кудай жананын улуу кызматчылары, ата Теңирдин рухтары, мазар ээлери жөлөмөгүчүңөр кызматта болушат. Ар кимдин ошо тилегине, кудуретине, касиетине жараша калыптандырат, касиет ыйгарат. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн көп сырлар, нурлар берилет, чоң тазалануу болот. Ушу эфирден кийин көп адам чалат, уктап калдым, козгум келди, эстедим, айыгып атам. Мунун баары чындык. Себеби мен ааламдын гана сөзүн айтып атам да.
Ааламдын сөзү айтылган жер таза да. Анысы кандай таза нерсе тез жетет экен, а кара нерсе оор экенде адамды басып кала берет экен. Ошон үчүн ак ойдо жүр дейбизби, аруулан дейбизби? Мына урматтуу улуу журтум, ошон үчүн бул жерде сабак эле өтүп мээге куюа берүү эмес. Бул жерде ошо оору сыркоодон арылтуу. Анан бул жерде да так берилген. Жаңы заман башталганда анын элчиси батыштын техникасы болуп берет деп. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштер менен, чыныгы күчтөр менен гана сакталат. Чыныгы сөздү айтыш керек. Мен bir күн ушул сиздерде дагы пайда болот. Ушу өзүңүздөрдү аябай бош кармаганда муну улуураак хаттап коет. Денеңер, жаныңар бир ордуна келип, көңүлүңөр тынчып, бир керемет иштейт. Муну улуураак хаттап коет. Көзүңүздөрдөн, колуңуздардан келсе ар дайым колдонуп, көзүңүздөрдү жумуп, жөлөнүп отуруп, муну улуураак хаттап коет. Улуураак хатта кара куш мейишке түшөт дейт. Кара куш мейиш дегенде адам жаратуучулук иштеп калат, ою орундалып калат. Улуураак хатта дене нурданат. Улуураак хатта көзгө көрүнбөгөн учуучу жандар учуп келет дагы денени тазалайт. Ошон үчүн улуураак хатка өтүңүздөр. Утурумдук рахат менен биз жашап келген экенбиз, ал денени ууландырып келиптир. Анан арам ишти астанаңа жайгаштырат. Андан ары ажал отуна түртө салат дейт. Ошон үчүн утурумдук нерседен чыгыңыздар. Бул дүйнө эмне? Бул дүйнө жан дүйнөнү өстүрүүчү эле дүйнө. Бийик дүйнөлөргө. Ошон үчүн жанагы кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билгизет. Же болбосо өлүм жок эле нерсе делет. Жөлөт бир тагдырың алмашып кетти, бийиктик өтүп кетти дейт. Ошон үчүн могу күнүмдүк жашоодо сиздер бир кызматка келгениңиздерди билиңиздер. Мына азыркы доордо эмне болуп атат? Кызматка келгенибизге тобо шүгүр дейли. Мына Кудай сырын ачып берип атат. Ар кандай илим ааламдан түшүлүп берилип атат. Мунун баары чындык. Муну адам ойлоп тапкан жок. Менин эч кандай күнөөм жок. Бул ааламдык мыйзам. Мен ошону гана аткарып атам. Кем багал башкарма болуп калса, байлар деле илгери баш ийгендей аргаңыздар жок, баш ийесиздер илимге. Кыргыз журт ошого калыптанган кезде аргасы жок, дүйнө эли баш ийет. Ошон үчүн так берилет да. Бүгүн кул, кылмышкер, жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот делип. Себеби кыргыздын ишеничи ушундай өтө бийик. Караңгы дүйнө менен жашап келген, утурумдук жашоого токтолбойт кыргыз. Мына кыргыз элинин жан дүйнөсү окумуш бир керемет да. Бирин бири толуктайт. Эгер ошо илимдин тереңине сиңген киши болсо, түшүнө алса, муну түшүнүү үчүн дагы бийик акыл керек делет. Бийик акыл кайдан пайда болот десе, бийик ойдон пайда болот. Кудай сиздердин жан дүйнөңүзгө карай жашоо багыт тартуулайт экен. Демек, сиздин жан дүйнөңүз өйдөлөсө, ошого жараша жашоо багыт тартуулайт. Бөбөктөр бир нерсени талашып урушат го, менин кофтамды сен кийип койсуң деп, мисалга. Анысы кандай бүгүнкү күндө дагы элдин көпчүлүктүн түшүнүгү ушул болуп кетип атат. Эгер ошол пейилиң бузулса, качан гана пейил бузулганда жашоо үчүн түзүлгөн шарт бузулат. Ооматтын ордуна оору келет. Сиздер дегеле кыргыздагы атайын дайылган касиеттүү инсандар, сиздер адамзатка жол башчысыңар деп берилип атат. Кудай жерге түшүп алып иш кылбайт экен, демек бирөөлөрдү кийип алып иш кылат экен. Арбайлар, жогорку күчтөр. Мына кенеде үмөт манас айтып атат. Демек бир нерсе кийген да. Саякбай атаны деле бир нерсе кийип оозуна салып айтып атат да. Мисалга, мына табыгый го Саякбай ата, жаттама эмес. Азыркыдай Саякбай атадай жаралелик кыргыздын арасында. Эртештигин уксаңыздар не деген бир керемет. Анысыңарындай сиздер да азыр ушул адамзатка жол башчысыңар.
өз милдет парзыңарды тактап алып тез аткаргыла. Теңир сиздер тегиз жашоого өтсөңөр теңдешсиз сырын ачат, мээримин төгөт дейт. Мына бул карасаңыз анан кайра бул жерде мына кенедей эле бир кызга кайра байланыш берип атат. Теңир сырын ачып берип атат бүгүнкү күнүздө. Ошондо аалам сыры ачылып калды биз үчүн. Мына бул жерде эми теңир деп сүйлөсө, теңирчи деп кабыл алып алат экен бизди. Жок, мен теңирчи эмесмин, чын эле. Ал эмне деген теңирчи деген илгери эмне деген түшүнүк болгонун мен түшүнө да бербейм. Көктөн буйрулуп келди теңир деп, демек теңир деп сүйлөйм. Анысы кандай мына бул жерде теңир Кудай мындай делип атат. Ошол кенедей кызга берген байланышында. Мисалга катары. Менин үнүм жок. Үнүм жок болгондуктан үнсүздөрдү жараттым. Мен көрүнбөй туруп, бирок өзүмдү көрсөттүм силерге дейт. Өзү элестетчи дейт, өзүң көрүнбөй туруп, анан өзүңдү көрсөтчү дейт. Мына менин көрсөткөнүм жаратылыш. Жаратылыш бул Кудайдын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Бизге болгон терең мамилеси экен. Табиатта, жаратылышта силер дейт адамзат эң жооптуу орунду, эң башкы орунду ээлейсиңер. Жан дүйнөмдү кирдетпегиле дейт. Талкалап булгабагыла. Бул эмне деген сөз? Табиатты талкалап булгабагыла. Жаратылышымды булгоо менен эле токтолбостон силер бири-бириңерге деги жан дүйнөңөрдү булгайсыңар дейт. Мына бул башка да муну жазган. Кайра бир жерде мына берилет Адам ата көрүнгөндө. Табиат бул Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети деп. Караңызчы, бирин-бири кандай толуктайт. Табиатсыз жерде жашоо жок. Табиат Кудайдан адамзат үчүн кам керүү үчүн берилген дейт. Тирүүлүгүңдө буудай жемишин берип атат, мөмөсүн берип атат. Ар бир секунд жашооңо күбө, өлгөндө сөөгүңдү көп алып атат деп. Ошондо бул жерде так берилип атат кайра. Динде жүрүп эле мага керек эмессиң дейт. Эң башкысы мендей болуп мага абдан керексиң деп атат. Эң кызык нерсеси Манас бабамды Кудай жарыгында минтип берип атат. Мына Кудай теңир сырын ачып берем дебедиби? Мына 14 жылдан кийин кайра сырын ачып берип атат го. Башка адам аркылы. Ошондо минтилип атат. Манас бул Кудай дейт. Менин нурумду иштеткен. Муну ар бир адам дүйнө билүүгө тийиш дейт. Ошондо бул кандай түшүнсөк болот жөнөкөйлөштүргөндө? Кудай нуру келгендиктен, ошончо касиети болгондуктан анан баягы касиеттүү адам, Кудай колдогон адам анан жанагынча жерде чаап, иреттеп, ордуна келтирип атат да улуу журтту сактап атат. Анысы кандай да азыр кара күч менен эмес, кыргызга да ошондой кут түштү, улуу нур түштү. Мына кут деген эмне экен? Кудайдын таза улуу нуру дем экен. Ал өзү буйруп гана түшүрөт экен. Эми ошону биз иштетип, ошол бир кереметтерди көрсөтүп, дүйнө элин бириктиришибиз керек. Ал Манас бабам кара күч менен, кылыч менен заман ошол болгон го. Азыр биз ошондо касиетибиз менен, улуу сөзүбүз менен, энергиябыз менен бириктиришибиз керек болот. Ошондо айтылган го, эми Манас жаралып келет кыргызга деп. Эми бул чындык. Бир күнү мен мындай кечкурун жата калдым. Анан түш аянын ортосу. Албарсты басканда адам тура албай, нени сүйлөйм, оозума келе бербек экен, ойгоно бербек экен деп кетет го. Анысы кандай, мен дагы эмне дейм деп анан эки мындай өзүм эки катарым. Мисалы 90 болсо бийигим, туурам дейин. Мисалы, то есть бир 45 сантиметр болсо, мен ушундай эки эсе көтөрүлдүм мындай. Толук семирдим, же бийиктелдим. Анан оозума ушинтип эмнени сүйлөйм деп атсам эле Манас деген келди. Анан Манас десем эле баягы нерсе басылып калды. Анан кайра бир жерде мына так берилет. Мындан ары ар бир адам өзүн Манас сезиш керек дейт. Эмнеге дегенде, Манас бул жомок эмес, ал чындыктын ээси дейт. Караңыз мына. Улуу чындыктын ээси кайра бирин-бири толуктап атат да.
табыгы илимде. Манас айтылган жерде чоң иреттелүү, тазалануу жүрөт. Манас эң чоң көрүнбөгөн от, карачы, кайра кут, нур, жан, мыйзам. Манас бүт адамзаттын табияттан буйрулган керемет күчү. Манасчылык, мына могу илим да манасчылык деп берилет жаңыча. Бүткүл адамзатты боштондукка чыгаруучу башаттагы мыйзам. Манасда айтуу эмес, сезимдеги чыныгы мыйзамдарды иштетүү, ага ишенүү, кайтпастык, эрдик, чыдамкайлык. Манас бул дүйнөнү ирээттөөчү, тазалоочу, Кудайдын өзгөчө кароосундагы инсандар. Манасты ар түрдүү кабылдоо менен адамзаттын жан дүйнөсү козголот, ойгонот, кайра жаралат. Алтындор бул чыныгы жашоо. Манас бул бүт дүйнөнү боштондукка, чексиз түбөлүккө, жаңы өнүгүүнүн табыгы, мыйзамы. Манас бүт дүйнөнү бириктирүүчү улуу дух. Ошон үчүн мындан ары манасмын деп жашагыла дейт. Себеби манастын айкөлдүгү керек, тереңдиги керек, бийик духу керек. Өзүңдү кечирүү, же бирөөнү кабылдоо, жаңыдан кабылдоо үчүн манастын айкөлдүгүн эсиңе ал дейт. Анан ушул жерге аябай ынанып калдым мен, изилдөөчү караттары. Манас ошондой айкөл болуп атпайбы, беришем болуп атпайбы? Мына көкчөгө Алмамбет атам биринчи барганда, менин түшүнүгүм касандай болсо көкчөнүн түшүнүгү казактын ханы. Чөмүчтөй экен деп батпай келип атпайбы? Манас бабама келгенде бул айкөл экен, Кудай экен. Минип жүргөн атын тартуулады деп. Мына бул жерде кайра берилет. Мен таза жашагам, мен эч нерсеге өкүнбөйм, себеби өкүнүчтүү ишти кылбайм дейт Кудай. Таза коом үчүн, эл үчүн, дегеле жер үчүн, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн нерсе үчүн мен жакшы, таза дем бөлүп чыгам дейт. Анысы кандай адам азыр кудайлык сыпатка калыптануу керек болуп атат. Сыпатка. Мисалы пайгамбарлык сыпатка калыптанабыз деп жүрөт го, сакалын коюп, ошо илимди айтып да, ошол сыпатка калыптанабыз деп. Анысы кандай азыркы талап ушул болуп атат. Мына бул жерде сенин менде динде жүрүп мага керек эмессиң делип атпайбы? Менде болуп мага абдан керексиң делип. Анысы кандай азыр канайым таза дем бөлүп чыгып көрөлүчү, урматтуу улуу журтум. Дем эмне экен өзү? Дем өзү бул тил экен. Тил дилден, аң сезимден чыгат экен. Ошон үчүн жана кыргызда сөз бар го, ирген ооздон чириген сөз чыгат деп. Анысыңарындай бу жерде дагы келиңиздер, ошо ичибиздеги дил кимдин түшүнүгү канчалык бийик болсо ошо жакшы сөз сүйлөйт экен. Жакшы нерсени жараттат. Бул кыргыздын башатында бар экен, аруулук, тазалык. Ошол көктүн улуулук сыпаты, ошон үчүн улуу кыргыз делип атканы ушул экен, урматтуу улуу журтум. Рекламалык тыныгуу бар экен, андан кийин анан ооба, урматтуу улуу журтум. Бул ааламдык байланыш болгондуктан менде кичине бир оталы бөйдөлөөгө да бир аз убакыт керек болот. Ошондуктан сөзүбүздү улап, анан ошол түз эфирге да жооп берип, өткөндө ошо эме көрөрмандар бизге сабак өтүп калат да. Бирижик айтып атат, ушу жарым саат тема өтүп, анан жарым саатта суроо жооп кылсаңыз жакшы экен, түш чыгарганыңыз жакшы экен, себеби биз түштү да бир аз болсо да үйрөнүп баштайт экенбиз деп. Элге кеңеш берүү бул кетпестүү өлөтпү? Мына мен кеңешимди берип атам. Элге кеңеш берүү бул өз эгеңди таануу, тобоңо жануу, Кудайды пир тутуу, өз кызыкчылыгын унутуу, ооматын оодары болот, ааламдык кызмат аткаруу, эки дүйнөгө ээ болуу болот. Анан эми ушу азыр эмне сурап атат кыргыз журту десеңиздер, багыт гана сурап атат, саясат сураган жок. Себеби толгон токой батыш идеологиясы саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик деп берилет ааламдан. Жол башчылык, жоопкерчилик деген эмне? Демек,
Азыр адам жол башчы, лелим болуш керек болуп атат. Идеология, анан внутренний, душевный революция. Же болбосо көчөдө эмес, ички жан дүйнөдө революция кылыш керек болуп атат. Эскини өчүрүш керек болуп атат, өлтүрүш керек. Эски түшүнүктөн чыгыш керек, эскини жерүү керек болуп атат. Ааламдык маданиятка калыптануу керек болуп атат, урматтуу улуу журт. Ошондо жол башчылык жоопкерчилик бул Кудайдын буйругу менен адамзатка бурулуш жасоо үчүн дайындалган Кудайдын түз көзөмөлүндөгү тилмечтер. Менби, мага окшогон да бир көчөрмөлөрбү, менден да артык чыккандарбы болушу мүмкүн. Аткаруучу иштерин өз тиричилигинен өйдө тутуп, туруктуу иш тутунуп, эл тагдырын биринчи орунга коюп, кол сунгандарга таза дил менен ааламдык кызмат көрсөтүү жоопкерчилиги ошолорго тапшырылыптыр. Ооба, ошо жаралуу максатыбызды билишибиз керек экен. Жаралуу максатыңды билгенде түшүнүң өтө бийик дейткен дагы эски турмуш туткунунан, оору сыркоодон өзүң кутулуп кететкенсиң да. Урматтуу улуу журтум, биз улуубуз. Өткөндө бир эжеке суроо кылды эле, анан ушул боюнча бир кененирээк түшүндүрүп коюңуз деди эле. Мына ошол денени бошотуп отуруу бул буддизмде деле бар да дейт. Анан эми буддизмди мен окуп аптырмын, бул ааламдык мыйзамды эле жеткирип атам кыргыз журтуна. Ооба, ааламдан түшкөн илимдин максаты бирөө гана, жер пендесине иманга чакыруу. Азыр ооба эмне кылыш керек? Бурулуш кылыш керек болуп атат. Эскичиликтен чыгыш керек болот. Кара куш менен иштетиш керек болуп атат. Жашоого жаралуу максатыбызды билишибиз керек. Ошол кезде самавайтуу деп, жаратуу деген илим түшкөн. Ошол боюнча кичине талкууласак. Муну мантра деп коет экен, жалпы мындай дүйнөлүк тил менен. 21-кылымда адамдын кени жетилди. Ошол кезде жаратуу үчүн, боек берүү үчүн, өзүңдү өзүң камсыздандыруу үчүн мантра керек. Мантра бул самавайтуу. Бул өзүңдү өзүң программалаштыруу. Куруу, эскини өчүрүү, жаңыны көчүрүү кызматын аткарат. Эң оңой адамды тез ремонттоочу сыйкыр ачкыч болот. Чын дилден айтылыш керек. Ага зор ишеним, улуу мыйзамдар коштоп иштейт. 21-кылымда адам жашоого жаралуу максатын, милдетин билбесе, көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак анан улап сүйлөйлү. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, катуураак сүйлөсөңүз. Мен жиги такай менин түштү жорганга мен айтайын дедим эле. Айта кой, айтыңыз. Менин түшүмө мисалы Путин дагы кирет, Акаев дагы кирет, Бакиев дагы кирет. Анан бул эми бир күндө баарын көрбөйм, башка мындай кандай бир убакыт өткөндө. Анан ак эшек, боз эшек, такай эт, ошо ат, эшектин кыскасы түрү кирет, анан аттар кирет, такай. Жакшы. Агай өзүңүз мына ошо бирөөнүн түшүнөн эле мындай ким экенин билип койсоң болот дейт. Сиз өзүңүз абдан жакшы адам экенсиз. Мындай көңүлүңүз токпу, ар жактан бир карапайымбы, бир жөнөкөйбү адам экенсиз. Окуп берейин. Ушу эгер эшек түшкө кирген болсо, ооматка жетишүү, туура багыт, жаңы иштин башталышы жетишкендик дейт. Кыргызда айтып коет илгертен. Эшек көрсөң оомат, ит көрсөң дөөлөт деп коет. Анан ошол аким, президент түшкө кирсе, абройлуу адамдар. Президент бул көк деңирден кайып күчтөрдүн түшкө киргени. То есть бир Кудайдын түшкө киргени болот да. Мисалы үйүңүзгө Акаев келип калышы мүмкүн. Путин менен бир чогуу жүрүп, Атамбаев менен чогуу жүрүп, ошол үйүңүзгө Кудайдын келгени деп түшүнсөңүз болот экен. Себеби жердин Кудайы алар экен да, бүгүнкү күндөгү абройлуу адамдар түшкө киргени. Кут болсун түшүңүз, абдан жакшы түш. Анан ошол кезде ар адамдын азыр жашоого жаралуу максатын билиш керек. Анан ошо жаратуучу самавайтууларын билиш керек.
Эгер аны билбесе, оор жоготууга учурайт. Ар тараптан банкрот болот. Ошо мантраны жаратууч боёкту айтуу менен улуу нерселерди жаратып алат. Бул качан пайда болот дегенде, ааламда дагы жерде да мыйзам өзгөргөндө, Кудай эволюция экен бийиктеп кетип, адамдын башына оор күн түшкөндө, ошол жаратып айтуулар керек. Анан ал кызга экөөбүз телефондо мынтип жазыштык. Анан айтат, рахмат, сиздин түшүнүгүз аябай бийик экен. Сиз менин сөзүмө териккен жоксуз дейт. Мен терикпейм, мен анткени улуу түшүнүктүн ээсимин дейт. Мына бул жерде да бар. Келиңиздер, мүмкүн болсо ошо аркаман кайталап айтыңыздар ошо сөздөрдү дагы. Мында өтө чоң энергия бар. Мисалга, мен өзүмдү кайра жарата алам. Кайра кайталап, мен өзүмдү кайра жарата алам. Кайра жаралган баланын мүнөзү жакшы да, өзгөчө да, жаңы да. Ансыганда эски түшүнүктөн кетип, мына ошол жаратуучу сөз, мен өзүмдү кайра жарата алам. Менин геним жетилген. Кайталап. Биринчи айтып өттүңүзбү, экинчи кайталап. Анткени ошол ойдо иштейт. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Атыра кошчу. Айтыңыз. Саламатсызбы? Саламат. Мен токлоктон чалып аттым эле. Эми менин кызым каза болоорунда 9 жашта кызым бар болчу да. Ошол каза болоордо аксакал абышка келип эле маңдай тескей отурдук да. Анан мен карасам эле баягы абышка жоголуп кетет. Ал убакта мен намаз окучумун да. Анан бир туугандарым кызым өлгөндөн кийин мынтип айтты да. Сен намазды туура эмес окудуң. Ошон үчүн кызыңды жутуп алдың деп. Анан мен деген мынтип эме намаздын баарын таштап салдым да. Анан өткөндө кызым өлгөнүнө 10 жыл болду. Анан түшүмө кирет да. Түшүмдө жер төлөдө жатыптырбыз да. Анан баягы кызымды дагы жоготуп ийбейин деп эле кучактап эле ошентем. Аңгычакты кызым өлгөн болот кайрат. Анан бир карап бетин кучактап өбөйүн десем эле тишинен кан агып атыптыр да, ал эмнеси? Жакшы. Аябай жакшы түш экен. Урматтуу улуу журтум, бул жерде түш ошо периштелердин тарбия сабагы, түштүн талабын так аткарыш керек. Түш бул туш да болуп калышы мүмкүн. Бул жерде ошентип так берилет. Түш боюнча азыр кичине чечмелеп берем. Бул абдан жакшы түш экен эжеке. Ата тегиңдин арбагы киреби, арбак киреби, мүрзө, мазар арбак кирсе, бул эки дүйнөнүн биригиши, биз биргебиз, сунуш тапшырма берип атыптыр сизге. Ошондо бул кандай деген түшүнүк? Ушул эле жерде жашайсыз, бирок ушулардын түшүнүгү менен жаша деп атыптыр да. Мисалы, ааламга өтүп кеткенден кийин ал жер пендеге карабайт экен да. Биз могу жерге карап алган экенбиз да, өзүмчүл болуп, кара өзгөй болуп, мен деле болсун деп. Ааламда мисалы ысык сук жок экен, улут дин жок экен, аял эркек жашоосу жок экен. Ансыгандай ошол мына азыр ошо ааламдык илим түшкөндө ошол улут дин деген биригүү болуп барайтат. Мындай адамзаттын аң сезими. Ошол бийик түшүнүккө өт деп атыптыр. Анан мына жер түлөөдө болуп атам деп атпайбызбы? Подвал, үңкүр, жер, яма. Бул түшүнүгүңдү кенейт, изилден деп атыптыр. Анан ал канап кетти дегенде сизде бир өтө чоң тазалануу болуп атыптыр эжеке. Анан бул жерде эми көктүн билдирүүсүн берейин, чечмелеп да берейин, ааламдык билдирүүнү. Сиз ошо намазды туура эмес окуп коюп анан кырсыктың деп атпайбы? Эми жердеги пенделер сүйлөй берет. Ар кимдин дагы сөзүн уга беришке да болбойт. Анализдеш керек. Мына бул жерде айтылат. Теңир кичтөрүнө бул сыйынуу бир бетке эле көрүнүш, ал эми сырдашуу Кудай менен баарлашканга барабар. Ошондо аалам сырын билсеңиз анан сырдаша аласыз да. Ансыгандай ошо аалам сырын билсең бул Кудай менен сырдашканга барабар. Аалам сыйкыр кереметин кеңири түшүнбөй туруп эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук, айбансымал сезим, сырдашуу, иштешүү, изилденүү, өзүңдүн ааламдык касиетиңди жашоого жаралуу максатыңды, парз милдетиңди билгенге барабар. Сырдашуу сыйкыр касиетке ээ болуу, сыйынуу, милдет кылуу, жан дүйнөнүн жардылыгы. Чочубаңыздар, окуңуздар келеби, намазды окуңуздар. Бирөөгө таңуулабаңыздар, бирок окуу, чокуу, өлүп каласың, күнөө болот деп.
Бул жерде так берилиптир мына Кудай жарыгында. Сен динде болуп эле дагы жазыптыр. Мага керек эмессиң, эң башкысы изилденип жүрүп мени тапсаң, ошондо сен мага керексиң деп. Анан аны көңүлүңүзгө албаңыз. Мен ушинтип туура эмес окуп койдумбу, албул деп. Көкүрөгүңүз эмне деп атат? Эң башкысы могу дүйнө алгачкы эле эволюция экенин билиңиз. Андан бийик дагы дүйнөлөр бар экенин, жан досуңуз ошол жака кетерин билиңиз. Анан ошо сизге сунуш тапшырма кылып атыптыр. Өзөгүңдү өстүр деп атыптыр. Ошо жер түлөөдө жатканыңыз. Анан ошол кайра алдын өлүп калганы ошол сиз мындай ошондон кийин чочуп өлүп тирилипсиз да, мындай ойгонуу болуп атыптыр, сизде козголуу болуп атыптыр. Абдан жакшы түш. Мына ошондо эми эмне кылабыз? Жаратуучулукту иштетишибиз керек. Мына бул жерде айтылып атат. Тил бул өтө чоң дем энергия дейт. Манас бабам менин бар экенимди даңазалады дейт. Мен ойлодум. Ал элчилик кылган жок да. Бирок ошол Кудайдын керемети болгондуктан ал касиетин иштете билди. Бүгүнкү бул жерде да кайра берилет. Башка этаптарда дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Мына кайыптан илим түшүп, эми адамзатка жол таап берет. Ошол кезде касиетибизди гана иштетишибиз керек. Касиетке ээ болушубуз керек. Касиетиң болбосо, эгениң дагы кесел болот, касиетиң болбосо, эмгегиң да бекер болот. Касиетиң болбосо, Теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо, ата тегиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо, тапканың тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп дейт. Ошон үчүн касиет көктөн берилет. Ошону оң колуңуздарга кармасаңыздар бул оомат, буну мээнет, эмгек менен кармаш керек, урматтуу боло журтум. Ошентип биз касиетибиз менен дүйнөгө бир багыт көрсөтөбүз, ааламдашууга өткөрөбүз. Анткени кыргыз пенде эмес, кул эмес, таксыр эмес, байкуш эмес. Кыргыз бул ааламдан келген өкүл. Далили, дастандары, мынау бийик байланыштары. Ааламдашууга жол көрсөтөбүз. Алтын доорго өтүүчү көпүрө болуп беребиз. Ошон үчүн бул жерде айтылып атпайбы, улуу кыргыз, улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыйпыл болуп жоюлат болуп атат, урматтуу боло журтум. Мына дагы эмне деген самап айтуулар бар. Менин оюмду иреттеп жашайм. Мен оюмду иреттеп жашайм. Карасаңыз, ошо сөздө бир керемет бар экен, анан ой акылды өстүрөт экен да. Кайра Теңир пири деген Дөөлөт келди, Теңир уулу деген, Акчолтой уулу Дөөлөт келди деген бир ага бар, бир 30 китептен ашык китеп жазды. Мында дагы ушундай бир ала турчу өтө сонун бир керемет жерлери бар. Мына бул жерде айтылат. Ой тирүү периште дейт. Ой улуу күч, ой өзү бул Теңир дейт. Мисалы бир жакшы ой келе калса да бул ошо Кудайдан келген ой экен да. Демек ошол ой өзү Кудай экен. Анткени энергия экен да. Эгер ошону туура деп санасаңыз, ансандай мен оюмду иреттеп жашайм. Мен улуу түшүнүктүн ээсимин, майдаланбайм койчу дегендей. Мына кыргыз улуу түшүнүктүн ээси, урматтуу боло журтум. Ошентип өзүңүздөрдү жаратыңыздар, жасаңыздар, боюңуздар. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Катуураак сүйлөңүз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин кызым каза болгондо быйыл 4 жыл болду, 13 мартта. Анан түшүмө киретти. Россия каза болуп ошол жака көмүлүп калды да. Балдары дагы бир баласы, бир кызы калды. Анан түшүмө кирип, качып эле машинанын ичине түшүп, экөөбүз качып атабыз. Мама, эмне мени таштап кеттиң, алып кетти дейт атат да. Эмне кылышым керек? Мен буякта Куран окуп атам, бирок такыр эле түшүмөн кетпей атат да. Эжеке, бул чочуган түш эмес. Бул сизди минтип атыптыр, качып атканыңыз, сиз багытыңызды таппай атыпсыз. Жолуңузду таппай атыпсыз. Бул жерде ошол бирөөдөн качуу, кубалоо, бандитпи, военныйби, хулиганбы, ушул форма кийгендин баары ааламдык күчтөр болуп чечилет. Ошондо сиз багытыңызды таппай атыпсыз. Анан ошондо дагы эле ошо бийик түшүнүккө өт деп атыптыр. Ушунда мындай, урматтуу улуу журтум, адам өлбөйт. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ушу турпат гана, могу көзгө көрүнгөн нерсе, чел кабыккан өлөт, жан ааламга чыгып кетет. Ошондо жана кыргыз арба ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деген ушул.
арбагы менен колдосун. Кудай арбакка койдум деген экөө тең бар нерсе. Кудай чексиздикте. Анча-мынча адамдын аң сезими жетпейт, мына ошо эми гана жарыгын ачып берип атат. Эми гана сырын ачып берип атат. Бул жерде айтып атат, эгер тегиз жашоого өтсөңөр теңдеши сырымды ачам деп. Кайра мына эми түшүнгөн адамдарга ушу жарыгын ачып берип атат. Ошон үчүн сиз өлдү дебеңиз. Ал Куран окута бергенден да эчтеке чыкпайт. Ошол сунуш тапшырмасын аткарыңыз. Сунуш тапшырма деген ошо бийик түшүнүккө өтүү. Ошо ааламдык түшүнүккө өтүү. Ошондо эки дүйнө биригет деп берилет бул жерде. Ак кара жойулат деп, көк жашыл пайда болот деп. Адам ушу көк деңир сыяктуу, көк мейкиндик сыяктуу бир сезимге өтөт дейт. Анан мен аягында телефонумду калтырам эжеке. Кечинде бир телефондон энерги өткөрүп коёюн, көңүлүңүз тынчып, түшүңүз оңолот. Кана, келиңиздер, урматтуу көрөрмандар. Чогуу ушул самап айтып жараталы. Боёйлу. Мына бул жерде бар. Мен жашоонун боёгумун. Мен жашоонун боёгумун. Мен жашоонун жомогумун деп берилет. Ал бул кандай деген түшүнүктө? Мына боёйлу. Келиңиздер, улуу кыргызды боёйлу. Жараталы, жасайлы. Улуу кыргыз утурумдук сөз сүйлөсө, же максаты жеңил болсо, жерене жерит, сөзү жел болот. Караңызчы. Жалган айтылган жерде жакырчылык башталат дейт. Демек, жалган айтуу өзү жакшы эмес экен да, жакырчылык болот экен да. Улуу күчтөр жалган айтабы? Жок, жалган айтпайт. Демек, биздин жаныбыз улуу дүйнөдөн келиптир, ошон үчүн улуу экенбиз. Улуу кыргыз деген ошол экен. Эгер өзүңүздөрдү таанысаңыздар, сыйынып эмес, сырдашып, сыйкыр касиет иштетишибиз керек экен. Биздин энебиз сыйынбай эле, намазын окубай эле, окучу деле эмес. Огороддун башына барды дагы, деп ышкырды, шамалы келди, шаманчылыгын кылды, эгинин сапырып алып басып кетип калган. А көрсө тең ата иштешсе болот экен. Же болбосо балдарын илгери тилдечү эле. Баласын тишиң сыңгыр, шамалды ышкырбачы, шамалды чыкырбачы деп. Караңыз. Ай, Кудайдын шамалын сөкпөчү дечи. Азыр эшикке чыксаң кар жаады, жамгыр оор болду деп эле өзүнчө наалып аткан адамдар да. Бул өзүбүздү тааныбастыгыбыз болуп атат, урматтуу улуу журт. Бул жерде так берилет. Аба ырайы өтө оорлойт дейт. Анткени силердин ушу кара энергияңар, турпатыңарга, анан тегерегиңерге, анан аба ырайына таасир этип атат дейт. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Азырбы? Угатабыз эже сизди. Саламатсызбы? Саламат, айта кой. Мен өткөндө сизге суроо бердим эле мындан 2-3 жума мурун. Өлгөн киши түшүмдөн такыр кетпейт, Куран окутсам деле болбойт деп. А бирок сиз айттыңыз, Куран окуткандын пайдасы жок, Куран окутпай деле койсо болот дейт. А эмне кылыш керек эми? Сунуш тапшырма берип атат, эжеке, өйдөлө деп атат, өс деп атат. Мына бул жерде ушул түштүн ааламдык билдирүүдө тактап берейин. Мисалы биз Куранга мукташ дей бергенбиз го, ооба, бир кырынан Куранга мукташ. Ал эмне деген сөз? Мына түштө, түш бул эмне экен? Бул Кудайдын буйругу менен болгон тарбиянын бир ыкмасы экен түш. Түш бул илимдин жөнөкөй тармагы. Түш акыйкат жолуна алып баруучу ак жол. Түш аң сезимди өстүрүүчү. Эгер аны байкап калган адам Кудайды эстеген адам болот экен. Түш аркылуу ааламдын бир тарбиянын бир ыкмасы экен. Түш бул эскиче акылды токтотуп сезимди иштетүүчү рухтар экен. Учурдагы түштү, аянды, кабарды талдап, тактап аткара албаса, ошол пенде ыйык күчтөрдүн өзгөчө кароосуна алынат дейт. Өзгөчө кароого алынганда түрмөгө түшүп калганда минтип карайт го, кайда жүрөсүң, жат тур дегендей. Анысы кандай ошол кырсыктан үчүн кутулуш үчүн кызмат кылыш керек. Ооба, түш кирет арбайлар. Жакыныңыз кирет себеби. Эмнеге жакыныңыз арбай түшкө кирип атат дегенде, башка бирөө кирсе, бир орус кирди, бир уйгур кирди, бир аксакал кирди дей бермексиз да. А ошондо сиздин эле ата тегиңиз кирген жок. Жалпы арбайлар сизге сунуш тапшырма кылып атат, кызмат кыл деп атат, өйдөлө деп атат. Мына ушул жерде өтө так берилет. Сунуш тапшырма берип атканы дейт, түшүңө кирип атканы. Кайра экинчи кыры
өз колдогону, коштогону биз биргебиз деп аткандыгы делип берилет. Ошондо мен сиздин ордуңузда болсом, мен түшүнүгүмдү бийиктетмекмин. Мына бу жерде дагы ошо Кудай жарыгында берилип атат. Мына бу мен анча-мынча кылып аткан кырсык, бул менин сөзүм, менин ишаратым дейт. Чш деген ишарат бар го, минтип коет го. Акырынбас деп коет го, бир ишарат кылып, бала уктап атат, атаң уктап атат деп, анысы кандай ошо ишарат кылып атат. Мен анан телефонумду калтырам, эжеке чалсаңыз кененирээк түшүндүрүп берем. Анан да ошо энерге өткөрүп коем. Ошондо эжеке дегеле агайын тууган журт, түш бузулса иш бузулат. Түш оңолсо иш оңолот деп коет. Түштөн дегеле баардык нерсени берип турат. Анан чоңтоюп алдым эле ушу түштү көрдүм. Жок, ачыкка жүрсөң түштө, жатсаң деле түш берилет. Бул көктөн берилет. Урматтуу улуу журтум, мен аябай өкүнүп атам. Ошо адамзат аябай көз караган мындай дүйнөгө карап, байлык бийликке умтулуп, адамгерчилик сыпатыбызды өтө жоюп койдук. Биз бала кезде бу жерде да так берилет. Илгери кийимиңер жыртык эле, минген маштеңер жок эле, чөнтөгүңөрдө пул жок эле, бирок көкүрөгүңөрдө кут ой бар эле, Кудай бар эле деп. Азыр кийимиңер бүтүн, шүгүр, машинеңер бар, чөнтөгүңөрдө пул бар, бирок көкүрөгүңөрдө Кудай жок дейт. Кудай деген ошо Кудай. Көкүрөк деген ошо көк үрө. Көкүрөгүңө көрөнгө түшсө анан өзүңдө эле бир байланыш болуп баштайт, сезим болуп баштайт. Илгеркилер ошол түш аяны менен эле байланышып келген го. Мына ханы, бийи түш көрсө, олияларын, көсөмдөрүн, чечендерин, керек болсо көз ачыгын, аксакалдарын, тарыхчысын, байланышкандарын чакырып түшүн жорган. Анан башкалар да кайра ошол түштү башка кырынан эле көргөн. Анан ошонда арбайлардын ишараты ушул турбайбы ошого караганда жаңылган эмес. Азыр биз ачыкка карап эле иш кылып атабыз да ар тараптан кырсыгып атабыз. Ошон үчүн мен аябай өкүнүп атам. Ушунча илим түшүп атса, маани бербей атат да адам. Мына бизде 2-нчи, 4-нчи, 6-нчы базар күндөрү талкуу кылабыз. Бу жерден так берилген. Колуңа куш тепкен кекиликтей кылып түшүрөм. Сенин милдетиң каттоого алып, илим берип алтын доорго өткөзөсүң деп. Мен барганда кадимкидей каттоо китебиз бар. Каттоого алабыз ырымына. Анткени бу жерде магия кантип иштейт десем, материя бирдеме кылмайын, магия иштебейт дейт. Баланын тушоосун кессең дагы анан ар жагында келечегин көрөт го. Жаңылбасын, ак караны бирдей көтөрсүн деп. Анын сыңарындай бул жерде дагы ошол материясына каттоого алабыз, анан илим беребиз, алтын доорго өткөзөбүз. Алтын доорго өткөнү өтүп алган адамдар бар арабызда. Жашап атат ошо менен. Ал кандай дегенде ошо боштондукта жашап атат. Өлбөс сырын билип алды, өзүнүн жашоого жаралуу максатын билди, парз милдетин аткарып атат, илим таратып атат, колунан келишинче кеңеш берип атат, табият кызматын билип алды, аалам сырын ачып алды. Демек алтын доорго өттү деген ушул. Ошон үчүн ылгоо өткөл мезгилдин ачык белгилери болуп ушул ден соолугунан, ишинен, мал пулунан, түшүнөн, пикир келишпестиктен, сөзү кунсуз, өтүмсүз болуп кээ бир адам байлыгынан, бийлигинен, ооматынан мына кырсыктап атат. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө жоопкер. Өзгөнү коюп, өзүңдү биринчи тарбияла дейт. Урматтуу улуу журтум. Эски жол менен кыргыз журту да оңолбойт, дүйнө да оңолбойт. Керек болсо табият да оңолбойт. Эмнеге дегенде кыргыз элинин жан дүйнөсү жаратылыш кереметинен куралыптыр. Сиздин жан дүйнө оңолгон кезде, көкүрөгүңүздө ушу бейиш болгон кезде, көкүрөгүңүздө ушу кышыңыз кетсе, кырс мүнөзүңүз кетсе, анан үй бүлөңүз оңолот экен. Мына бу жерде так берилет, ошо Кудай бергенде мынтип жаздырыптыр. Сенин оюң кандай адам экениңди билгизип турат. Мына жаман ойдосуңбу? Демек сен жаман адамсың. Жок, элде болсун, жакшы болуп кетсекин, жада бир жакшы ойдосуң, демек жакшы адамсың. Оюңду эч ким окубайт, сен өзүңдү эле таразалап алсаң болот. Анан сенин кара оюң, дегеле каралыгың өзүңдүн турпатыңа таасир этип, карартат тегерегиңе, анан керек болсо табиятка дагы ошол кара оюң чагылышып турат.
эң башкысы өзүңө күнөө болуп жазыла берет. Кээ бир адамдар ушу калы бар болуп жаралат экен. Ошо сенин кара тагың мурунку жашооңон калган каралыгың дейт. Ата энеңен калган каралыгың дейт. Урматтуу улуу журтум, ошон үчүн жерде бирибиз жаман дебейли. Ар бир адамдын ааламда орду бар, ошого карап мамиле кылалы. Же болбосо келиңиздер, Кудай ушул Кудайдын көркөм чыгармасы ушул көзгө көрүнбөгөн, көзгө көрүнгөн табият турбайбы? Көз ушундай бир жакшы сөздөрдү бөлүп чыгалы, жакшы бир ниетти бөлүп чыгалы. Жакшы сөз бөлүп чыгалы, жакшылыкты жараталы. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Ооба, жакшы нерсе ушундай баат, кызыктуу болот. Дагы биз ачпаган сырлар бар. Дагы айта элек сырларыбыз бар сиздерге. Бирок сөздүн болушун, иштин болушун ошо улуу кыргыз адамзатты аруулантып бириктирет дейт. Мына аруулантып бириктирип келе айтабыз. Табиятты сыйынып алып жетектейт. Ааламды сыйкырлап башкарат. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштер менен, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дегендей болгон чындыкты айтып атабыз, ушу майдалап, жөнөкөйлөштүрүп. Алган илимиңиздер кут болсун, жан дүйнөңүздөрдөгү ушу мен айткандай кыш жоюлсун, жан дүйнөңүздө бейиш пайда болсун, ошону табиятка көчүрүп көнүңүздөр. Оозуңуздардан ушу жаратуучулук улуу мантра, самап айтуулар чыгып турсун. Ошол сиздердин демиңиздер, бул жакшы сөзүңүздөр, жакшы тилиңиздер экен. Себеби тилиңиздер дилиңиздерден, жан дүйнөңүздөрдөн чыгат экен. Түш жоорулар боюнча, асма суроо боюнча, ушу энергия өткөрүү боюнча биздин байланыш телефонубуз 706, коду 706, номери 988 188. Анан ушу агайда улуу журтту урматтап, сыйлап, элдин суроосу боюнча биринчи иш күнү дагы ошо кечки 7-де түз эфирде байланышсак болот. Урматтуу улуу журтум, духуңуздар бийик болсун. Азыр 3 гана нерсе менен жеңеттелет. Табыгы илим, анан ишеним пайда болот илимди алганда, анан бийик духка өтөт. Ошо дух алтын доорду куруучу күч. Духуң канчалык бийик болсо жашоо оңой, жеңил болот дейт. Ансыганда илимиңиздерди алып, духуңуздар көтөрүлүп, ишениңиздер чексиз болуп, өзүңүздөрдү жаратып, өлбөстүккө өтүп, аалам жерди айлантып бир чоң ок уютку болуп бериңиздер. Улуу журт адамзатты улуулукка бир өткөрүүчү көпүрө болуп берсин. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.